Азыр силерге Бейиш элинен болгон бир киши келет. Саад ибн Абу Ваккас. Бул менин таекем. Кимдин ал сыяктуу таекеси болсо, мага көрсөтсүн. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам. Ар күнү таңкы намаздан кийин Мединанын чет жакасындагы какыраган чөлдөрүнө аксакалдуу бир карыя чыкчу. Ал чыгыш тарапка өңүлө карап, түшкө чейин ошол жакта калып кетчү. Күндөрдүн биринде ал Медина тарапка төөсү менен шашылып келе жаткан чабарманды көрөт. Аксакал ага шашылып барып, салам айтып, анын кай жактан келе жатканын сурайт. Ал Ирактагы Кадисия ислам аскеринин башкы кол башчысынын элчиси катары келе жатканын айтат. Абышканын жүзү өзгөрүп, элчиден дагы сурайт: «Эй Аллахтын кулу, мусулмандар эмне кылышты?» Элчи ага: «Аллах Таала душмандарды кыйроого учуратты. Мен эми барайын да Саад ибн Абу Ваккастын жеңиш катын момундардын падышасына жеткирейин» дейт. Элчи ушундай деп, Абышкага карабай, төөсү менен шашылыш түрдө Мединага жөнөп кетет. Аксакал жеңиштин чоо жайын тактап билүү үчүн анын артынан шашыла ээрчип жөнөйт. Элчи Мединага жетип келет. Анын артынан төөсүн жорттурганча чаңына буланган кийимдери менен жанагы аксакал да келип калат. Элчинин айланасында тургандар аксакалга карашып: «О момундардын падышасы, сизге Аллахтын тынчтыгы болсун» деп салам беришет. Ошондо элчини чагылган ургандай эле болуп катып калат. Аны ал учурда жер жутуп кетсе да ыраазы эле. Эски кийимчен чөлдүн чаңына булганган шейх момундардын адилеттүү падышасы Умар ибн аль-Хаттаб аль-Фарук эле. Анын аскери Азия континентиндеги эң күчтүү империянын аскерин талкалаган. Элчи андан кечирим суроонун аракетин көрүп, момундардын падышасын айланчыктап жатканда демин басып алган Умар аль-Фарук ага жылмая карап: «Эй тууганым, эч нерсе эмес» деп аны тынчтантып коет. Ислам кандай улуу дин? Аллахка ант болсун, мен байыркы гректердин, фираундардын, Рим империясынын чыгыш жана батышын, перстердин, Индия, Жапония, Кытай, Европа жана Американын тарыхтарын окуп чыкканымда, алардын тарыхында ислам тарыхынын улуулугунун ондон бирин да көрө албадым. Элине 10 жыл өзүнүн күмбөзүн курдурган Египет фирауну Снофурдун уулу Хеопс кайда да, жамак кийим кийип жүргөн момундардын падышасы Умар ибн аль-Хаттаб аль-Фарук кайда? Айланасындагы абаны булгабоо үчүн жанындагы вазирлерине маска кийгизген Перс Хосрову Ануширван кайда да? Кадисиядагы элчинин төөсү тозуткан чаңда чуркап, мурдуна чаң толгон Умар ибн аль-Хаттаб аль-Фарук кайда? Арстандарга кулдарды салып берип тамаша кылуу үчүн жер бетиндеги эң чоң амфитеатрды курган Рим императору Веспасиан кайда да? Ар күнү таң эрте бир кемпирдин үйүнө барып, анын тамагын даярдап, үйлөрүн тазалап берген Умар ибн аль-Хаттаб аль-Фарук кайда? Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын көзү өткөндөн кийинки эң чоң казаттардан болгон Ярмук жана Ямама казаттарына окшоп кеткен Кадисия казаты тууралуу сөзүбүздү баштаардан мурда Аллахтын жардамы менен бул жеңишти орундаткан баатыр жөнүндө сөз кылалы. Тилдер токтоп, жүрөктөр ынанып, көздөр карап турсун. Биз икаясын айтып берүүнү каалаган киши Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын таекеси, бейиш менен сүйүнчүлөнгөн 10 сахабанын бири, исламды биринчилерден болуп кабыл кылган 8 кишинин бири, Абу Бакыр ас-Сыддыктын колунан динге келген 5 адамдын бири, Умар ибн аль-Хаттаб өлөрдөн мурда тандап, дайындап кеткен 6 кеңешчинин бири. Ал ислам тарыхындагы жихадтарда биринчи жолу жебе аткан. Ал Бадырлык жана Ридван антындагы 1400 сахабанын бири. Ал дубасы кабыл болуучу жана пайгамбар алейхиссалам ага
Saat, ата бер. Ата-энем сага курман болсун деген адам жөнүндө сөз кылабыз. Ал боштондукка чыгаруу аскери менен даңазалуу перстерди талкалаган эр жүрөк баатыр Саад ибн Абу Ваккас. Ал Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам менен ата тарабынан Килаб ибн Муррадан биригет. Анын атасы Абу Ваккас Малик ибн Ухайб ибн Абду Маннаф ибн Зухра ибн Килаб ибн Мурра ибн Каб ибн Луи ибн Галиб ибн Фахр ибн Малик ибн Ан-Надр ибн Кинана ибн Хазима ибн Мудрика ибн Ильяс ибн Мудар ибн Наззар ибн Маат ибн Аднан. Ал Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын таекелери Бану Зухрадан болот. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын апасы Амина бинт Вахф ибн Абду Маннаф ибн Зухра ал Саадтын атасы Малик ибн Ухайб ибн Абду Маннафтын абасынын кызы болгон. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам бул таекелери менен аябай сыймыктанчу. Ошондуктан ал сахабаларга мындай дечү: "Бул менин таекем. Кимдин ал сыяктуу таекеси болсо, мага көрсөтсүн." Ал Мухаммад ибн Абдуллах алейхиссаламдын жеке жан сакчысы, исламдагы улуу алп баатыр Саад ибн Абу Ваккас. 17 жашында исламды кабыл кылган. Абу Бакр ас-Сиддик, Аллах андан жана башка сахабалардын баарынан ыраазы болсун, Аллахтын элчиси Мухаммад алейхиссаламдын чакыруусуна биринчи болуп жооп бергенден кийин Аллахтын динин жеткирүү убакыты келгенин түшүнүп, жалкоолук кылбастан жана экиленбестен аз гана убакыттын ичинде Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга белек алып келет. Ал белек жалпы ислам үммөтүнө эле. Ооба, ал жалпы инсаниятка арналган белек эле. Абу Бакр ас-Сиддик Меккенин ата теги жагынан эң кадыр барктуу жаштардан 5-өөнү алып келет. Алар кийинчерээк пайгамбарлардан кийинки улуу 10 адамдын 5-өөсү болушкан. Абу Бакр ас-Сиддиктин колунан исламга келген 5-өө алар Усман ибн Аффан, Зубайр ибн Ал-Аввам, Талха ибн Убайдуллах, Абдурахман ибн Ауф жана Саад ибн Абу Ваккас. Бул улуу алп инсандардын кылган жакшылыктары өздөрүнөн сырткары Абу Бакр ас-Сиддиктин жакшылык таразасына коюлуусун элестетип көрүңүз. Мына ушул жана башка себептерден улам мен Абу Бакр ас-Сиддикти эч бир экиленбестен бул улуу 100 инсандын сап башына койгонмун. Аллах Таала биздин жана ислам үммөтүнүн баарынын атынан ага жакшылык берсин. Төмөнкү тарых ислам үммөтүнүн улуу алп инсаны Саад ибн Абу Ваккастын өздүгүн мыкты деңгээлде түшүндүрө алат. Бул тарых азыркы психологдор инсандын келечек жашоосу курула турган жаш курак деп айткан жашында болгон. Бул 11-21 жаш аралыгындагы жаш куракты психологдор өтүү жаш курагы деп коюшкан. Анткени бул жашта балалыктан бой жеткен жашоого өтүү доору болот. Саад ибн Абу Ваккастын жанынан да артык көргөн апасы бар эле. Ал исламга киргенде анын исламын апасы билип калат. Апасы аны ата-бабаларынын динине кайтарууга аракет кылат. Бардык аракеттери натыйжасыз болгондон кийин апасы Саадтын рухун сындыруу жана аны үй бүлөсүнүн динине кайтаруу үчүн тамак аштан тыйылып, ачкачылык жарыялайт. Эгер ал ачкалыктан өлсө, арабтар апасынын өлүмү үчүн Саадты айыптап, аны кайра бутпарастык динине кайтарат деп ойлогон. Апасы ачкалыгын улантып, өлүм коркунучуна чейин жетип калат. Ал өлүм төшөгүндө жатып калганда Саадты туугандары апасына алып барышат. Ошондо Саад апасынын жүрөк өйүтөрлүк абалына карап турганда, жанындагы туугандары Саад эми апасынын тилегин аткарат деп күтүп калышат. Ал мындай дейт: "Апакем, Аллахка ант болсун, эгер сиздин 100 жаныңыз болуп, алардын ар бири менин динимди таштоонун беделине чыга турган болсо да, бул динимди эч качан таштабаймын.
Эгер кааласаңыз тамактаныңыз, болбосо өзүңүз билесиз. Апасы анын терең ыйманын көргөндөн кийин ачкачылыгын токтотот. Ошондо Жебрейил периште Раббисинен Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын жүрөгүнө жашы 20-га жете элек Саад ибн Абу Ваккас тууралуу кыяматка чейин окула турган аят алып түшөт. Эгер сенин ата-энең сени өзүң билбеген нерселерди мага ширк келтирүүгө мажбурласа, аларга моюнсунбагын жана дүйнөдө ал экөөнө жакшы мамиледе бол. Мага тообо кылып кайткан адамдарды ээрчигин. Өлгөндөн кийин мага кайтасыңар. Анан мен силерге эмне иш кылганыңардын кабарын билдиремин. Лукман сүрөсү 15-аят. Медина шаарынын түндөрүнүн биринде Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам капырлардын кол салуусунан чочулап, эгер мени душмандар өлтүрүп кетишсе, Аллахтын динин жеткире албай каламын деп уктай албай тынчсызданат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Айшага айтат: "Аттиң сахабаларымдан бир салих киши мени түнү менен кайтарып чыкканда". Түшүндүрмө: салих, туура, диндар жана такыба деген маанини түшүндүрөт. Түшүндүрмөнүн аягы: Аллахтын элчиси алейхиссалам сөзүн бүтөөрү менен өзү жана анын пакиза жубайы сырттан бирөөнүн кадам добуштарын жана баскан сайын шарактаган курал-жарактын үнүн угушат. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам бул ким деп сурайт. Сырттан: "О Аллахтын элчиси, бул мен Саад ибн Абу Ваккасмын" деп жооп берет. Аллахтын элчиси ага: "Сени бул жака эмне алып келди?" Саад: "Көңүлүмө Аллахтын элчисине болгон коркунуч түшкөндүгүнөн аны түнү менен кайтарып чыгууга келдим" деп жооп берет. Бул жоопторду уккан Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын көңүлү жайына түшүп, жай уйкуга кетет. Жада калса, Айша энебиз аны ошондо коңурук тартып уктаганын да айткан. Ал эми Бадыр казатында Саад ибн Абу Ваккас ислам тарыхында Аллахтын жолунда биринчи жолу жаа аткан. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Саад ибн Абу Ваккаска мындайча дуба кылган эле: "О жараткан Аллах, анын дубасын кабыл боло турган жана атканын бутасына тийгизе турган кыла көр". Ошондуктан Саад дуба кылганда анын жообу сөзсүз кабыл болчу жана аткан огун эч жаңылбастан бутасына тийгизчү. Алардын бирөөсү мындай деген: "Эгер Саад батышка карай атамын деп чыгышка атып алса, Аллах анын жебесин батышка багыттап коет деп ойлоймун". Имам Az-Zahabi Сияру Алам ан-Нубала деген китебинде укмуштуу икая айткан. Саадтын кереметтеринин бири, ал бир жебени 3 жолу атып, ар бирине бирден мушрикти, капырды өлтүргөн. Тактап айтканда, ал жаа атканда барып бир мушрикке тийип, аны өлтүргөндөн кийин аны мушриктер алып Саад жака атат. Саад аны алып экинчи жолу атып, экинчи мушрикти өлтүргөн. Алар жебени кайра атканда Саад аны алып үчүнчү жолу да атып үчүнчү мушрикти өлтүргөн. Ал эми Ухуд казатында Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламды мушриктер курчап калат. Мушриктер инсаниятка жиберилген акыркы пайгамбарды өлтүрүүгө жакындап калышат. Бирок Аллах Таала пайгамбарын сактап калуулары үчүн анын жанына бир топ сахабаны жиберет. Алардын башында улуу сахаба Тальха ибн Убайдуллах жана эр жүрөк баатыр Саад ибн Абу Ваккас болгон. Тальха мушриктердин баатырлары менен арстан сыяктуу алышып жаткан учурда Саад сүйүктүү пайгамбарына карап жакындоону каалагандарды ордунан жылдыра койбой жаасы менен аткылап жатты. Ошондо Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам берекелүү колдору менен Саадка жебелерди алып берип жатып мындай дейт: "Саад, ата бер, ата-энем сага курман болсун". Аль-Бувайб казатында Аль-Мусанна ибн Хариса Аш-Шайбаниден жеңилип калган перстердин императору Ездегерд 635-жылы аягы көрүнбөгөн аскерлери менен исламды жок кылууну көздөп Медина шаарына бет алат. Бул кабарды уккан момундардын падышасы
Umar ibn al-Hattab İslam mamleketinin ulуу сахабаларды камтыган жогорку кызматтагы адамдары менен бирге чукул жыйын өткөрөт. Момундардын падышасы Умар аль-Фарук отпарас перстер Мединанын топурактарына басып, аны булгаганга чейин мусулмандардын аскери менен өзү баш болуп жолго чыгуу чечимин чыгарат. Бирок Али ибн Абу Талиб отпарастардын карасанатайлыгынан коркуп, өзүнүн ордуна мусулмандардын аскер башчылыгына башкасын дайындоону сунуштайт. Мусулмандардын аскер башчылыгын тандоодо Аль-Фаруктун достору менен узакка созулган сүйлөшүүсүнөн кийин даанышман сахаба Абдурахман ибн Ауф Чеңгелдүү арстан Саад ибн Малик аз-Зухри деп өзүнүн көрөгөчтүгү менен мыкты сунушун айтат. Абдурахман ибн Ауфтун бул чечимине баары ыраазы болуп, жүздөрүнө күлкү тарайт. Ошентип, Саад ибн Абу Ваккас мусулмандардын аскерин алып, Ирактын түштүгүндөгү Кадисияга барып, ошол жерге жайланышат. Алар перстердин аскеринин келишин узакка күтүп турушат, бирок алардан эч ким көрүнбөйт. Бул учурда Перс императору Ездегерд 3 мусулмандар менен согушуу үчүн 200 миңден да көбүрөөк аскер жыйнаган. Бул аягы көрүнбөгөн аскерде 33 пил болгон. Ездегерд бул аскерди Перс империясынын эң күчтүү кол башчысына тапшырат. Бул кол башчынын ысымы Рустам Фаррухсат. Ал Персиянын эң жогорку деңгээлдеги аскер башчыларынан болгон. Анын өзү эмес, ысымы эле перстердин тарыхый душманы болгон византиялыктардын жүрөгүн титиретчү. Бирок Рустам Фаррухсат падышасы Ездегерд аны мусулмандарга каршы согушта аскер башчы кылып дайындаганын билгенде, кыйгырдан корккон жөжөдөй калтырап калган. Ал бул согушка катышуудан баш тартуу үчүн ар кандай шылтоолорду айтып, өзүнүн ордуна Жалинос деген башка кол башчыны дайындап, аны Персия борбору Мадаинди кароо үчүн алып калуусун Ездегердтен өтүнүп сурайт. Бирок Ездегерд бул аскерге Рустамдын өзү башчылык кылуусун катуу талап кылган. Соңунда Рустамдын баш ийүүдөн башка айдасы калбайт. Ал мусулмандар менен согушуудагы Хосровдун буйругунан айлакерлик менен качууга аракет кылат. Ошондой эле ал мусулмандар күтүүдөн тажаганда согуштан баш тартып, согуш талаасынан кайтып кетүүлөрү үчүн согушка чыгуу мөөнөтүн бир аз узартууну көздөйт. Рустам Саад ибн Абу Ваккас менен согушуудан тайсалдап отуруп, анын Персия борбору Мадаинден чыгып Кадисияга келүүсүнө чейин 4 ай өтүп кеткен. Ездегерд аны мусулмандар менен салгылашууга шаштырбаганда, мусулмандар 4 айлык күтүүдөн кийин артка кайтып кетүүлөрү да мүмкүн эле. Кадисия жерин чыгыш тарабынан Атик каналын кошкон Ефрат дарыясынын куюусу курчаса, батыш тарабынан түштүк Иракты бедуиндерден коргоо үчүн казылган Шапур ангеги курчап турат. Ошондуктан ал жерде ар дайым чек ара сакчылары болгон. Саад ибн Абу Ваккас стратегиялык мыкты жайды тандаган. Мусулмандардын оң тарабында саз болсо, артында какыраган чөл жана Шапур ангеги тосуп турган. Ал Мусанна ибн Хариса аш-Шайбани өлүмүнөн мурда момундардын падышасы Умар ибн аль-Хаттабка мусулмандардын перстер менен чөлдө согушуусун осуят кылган кат жиберген эле. Мусаннанын бул стратегиялык сунушу Умар аль-Фаруктун оюна да дал келген. Анткени Умар аль-Фарук Мусаннага перстер менен чөлдө согуш өткөрүүсүн сунуштаган катын жиберүү алдында турган эле. Ал эми аскерлер тууралуу айта турган болсок, перстердин 200 миң аскери жана чоң ак пил баштаган 33 пили болгон. Алардын алдында чоң ак пили болгон. Аскер башчылары Рустам Персиянын эң күчтүү аскер башчысы, перстердин аскеринин борбордук бөлүгүн Хосровдун аскериндеги экинчи баатыры Жалинос башкарган. Алардын оң канатын аскер легендасы Хурмузан башкарган. Сол канатын Бахрамдын уулу Михран башкарган. Ошондой эле өздөрүнө ылайык аскер тапшырмаларды алышкан аскер башчылар Перзон жана Бахман жадуелер да бар эле.
Ал эми каршы тарапта турган мусулмандардын аскеринин саны 30 миңдей эле. Демек, ар бир мусулманга перстердин 6 же 7 жоокери менен салгылашууга туура келет. Ошондой эле мусулмандардын арыктаган аттары менен төөлөрүн Перс империясынын бышкырган ат пилдерине жана согуштук куралдарына салыштырууга болбойт эле. Перстер колдонгон алп пилдер согуш көргөн, тажрыйбалуу жана ачуулуу. Алар кези келгенде каршысындагыларды буттары менен басып өлтүргөндү үйрөнүшкөн эле. Ошондой эле перстерде мусулмандар өмүрүндө көрбөгөн куралдар болгон. Жүздөгөн жылдардан бери гректер, римдиктер жана фиравундар менен согушуп келе жаткан перстердин аңгек казуу жана буктурма коюу сыяктуу согуштук тактикалары күчтүү болгон. Бирок биз мусулмандардын аскеринин курамын көрүп чечим чыгара турган болсок, анда биздин алдыбызда жеңүүчү аскер турат десек болот. Мусулмандардын аскеринде Ридван антына катышкан 310дон көбүрөөк сахаба, Меккенин ачылышына күбө болгон 300 сахаба жана сахабалардын балдарынан 700 болгон. Ошондой эле аларда Бадыр казатына катышкан 99 сахаба болгон. Ар бир уруу атааңдашуу менен согушуу үчүн аскерди уруусуна карап бөлүшкөн. Бул согушта перстердин биринчи чабуулун кабыл алган Бажилия уруусу башкалардан айырмалана алган. Ошондой эле Тамим, Бакр ибн Ваил, Асад, Азд, Кинда, Хамазан жана башкалар да өздөрүнүн эрдиктерин көрсөтүшкөн. Саад ибн Абу Ваккас ал учурда куяң оорусу, радикулит менен ооруп калган эле. Анын денесине сыздоок да жайылып, улоого мине албай, жөндө отура албай калган. Ал аскерди башкаруу ишин улуу сахаба Халид ибн Урфут аль-Узриге тапшырган. Саад согуш башталганга чейин аскер күчтөрүнүн уюштуруу иштери менен алектенген. Ал аскерлерди тайпа-тайпага бөлүп, аларды ирети менен сапка тизген. Биринчи катарга атжандарды, экинчи катарга найза жана кылыч менен куралданган жөө аскерлерин, үчүнчү катарга жаачыларды жайгаштырган. Атжандардын вазыйпасы жаачылардын ишин аткарууларына жардам берип, эки канатты коргоп туруу болгон. Саад ибн Абу Ваккас Аңгек менен Атик дарыясынын ортосундагы бир жайды алып, ошол жерден кыймылдаган эмес. Ал аскеринин бир тобун Атик көпүрөсүн көзөмөлгө алып, ал жерден жылбай турууларын буйруйт. Салгылашууну баштоо белгисине жашыруун бир сөз коюшкан. Салгылашуу башталаар алдынан Саад ибн Абу Ваккас аскер башчыларын жыйнап, согуштун планы менен тааныштырат. Түшкү намазды окуганга чейин жайыңардан кыймылдабагыла. Намаздан кийин мен 4 жолу Аллаху акбар деп такбир айтамын. О Аллахтын пенделери, Аллах силердин ырыскыңарды такбирге байлаганын билгиле. Силерден мурдагыларга такбир берилген эмес, ал силерди колдоо үчүн берилгенин да билип алгыла. Менин биринчи такбиримди укканыңарда силер да такбир айтып даярдангыла. Экинчи такбиримди укканыңарда да такбир айтып даярданууну толуктап токтоткула. Үчүнчү такбиримди укканыңарда такбир айткыла жана атжандар адамдарды душмандар менен бетме-бет чыгууга жана аларды кууп салууга үндөшсүн. Андан кийин менин 4-түнчү такбиримди укканыңарда баарыңар бирге душмандарга чабуул койгула жана мындай дегиле: Аллахтын күч-кубатынан башка андай күч-кубат жок. 635-жылы 16-19 ноябрь күнү Кадисия жери Аллах Таала инсанияттын тарых агымын түбөлүккө өзгөртө турган күндү тосуп алган. Бул күнү улуу Кадисия согушу болгон. Мусулмандар аскер башчылары менен түшкү намаздарын окугандан кийин Саад ибн Абу Ваккас 4 жолу такбир айтат. 4-түнчү такбир мусулмандардын перстерге чабуул коюусунун белгиси болгон. Аллаху акбар деген такбир бийик үндөр менен аспанга жаңырып жатты. Ошентип аралашуу күнү, жардамдашуу күнү, каардуу күн жана Кадисия күнү деген аттар менен белгилүү болгон
улуу Кадисия казаты башталды. Аралашуу күнү. Бул 4 күндүк согуштун биринчи күнү. Эки аскер чабуул коюу жана чегинүүдө бири-бирине аралашып кеткендиги үчүн ушундай деп аталып калган. Араб уруулары перстерге биринчи чабуул коюу менен эрдиктерин көрсөтүшкөн. Кол салууда Бажилия, Тамим, Асад жана Кинда уруулары өзгөчөлүктөрүн көрсөтө алышкан. Согуш башталаардан мурда перстерге мусулман урууларынын арасындагы эң күчтүү уруу Бажилия экендиги, эгер аны жеңишсе, арабтардын күчү алсыздап калаарынын кабары жетип калат. Ошондо перстердин кол башчысы Рустам аскерлерине мусулмандардын оң канатында турган Бажилияга кол салуусун буйруйт. Перстердин кол башчысы Хормузан 28 000 аскери, Жалинус 24 000 аскери менен жалпы 52 000 перс аскери пилдери менен Бажилия уруусу тарапка чабуул жасашат. Бул уруу согушта сейрек кездешчү эрдигин көрсөткөн. Алар перстери менен аларда пил болгонуна карабай жалгыз согушууга да даяр эле. Бирок арабтардын Асад уруусунун ою башкача эле. Бул уруунун баатырлары Бажилияны коргоого өтүшөт. Бул күнү аларда туруктуулук жана эрдик менен салгылашышат. Асад уруусун улуу сахаба Тулайха ибн Хувайлид ал-Асади башкарган. Ал мурдагы кетирген каталары жана бүгүн Персиянын жеринде исламдын желегин желбиретүү үчүн перстердин аскерине каршы согушуп жатты. Тулайха Асад уруусуна бийик үн менен мындай дейт: "О Асад уруусу, бекем болуп, душмандарга арстандай кол салгыла. Силерди Асад деп аташат. Ошондуктан атыңарга ылайык болгула." Түшүндүрмө: Асад арстан деген маанини түшүндүрөт. Түшүндүрмөнүн аягы. Чындыгында Асад уруусу арстандай кол салышат. Алар Бажилия уруусу үчүн калкандын ролун аткарышкан. Тарыхчылар Кадисия казатынын биринчи күнүндөгү мусулмандардын 500 шейитинин 400-ü мына ушул Асад уруусунун арстандарынан болгон деп айтышкан. Ал эми улуу сахаба Тулайха ибн Хувайлид бул согушта эрдиги менен легендага айланган. Анын перстерден канчаны өлтүргөнүн Аллах жакшы билет. Ал арабтарды да, перстерди да бирдей таң калтырган. Перс аскерлеринин бири Саад ибн Абу Ваккаска айткан: "Бул адам жалгыз өзү 1000 перске тең келет экен." Бул улуу сахаба кийинчерээк Нахаванд согушунда шейит болгон. Асад уруусу чоң коркунучта калат. Ошондо ортого Асад уруусуна атааңдашкан экинчи уруу чыгат. Жок, бул жердеги атааңдашуу атын чыгарып ырсаптарында калуу эмес. Алардын ортосунда Аллахтын динин ким күчтүүрөөк коргой алат деген атааңдашуу болгон. Бул ирет ортого Кахтанилердин Кинда уруусу чыгат. Алардын башчысы ардактуу сахаба Мадик Якриб ибн Кайс ал-Кинди эле. Тарыхта ал Ал-Ашас ибн Кайс ал-Кинди деген ысым менен белгилүү болгон. Ал исламга чейинки доордогу арабтардын падышаларынын бири Кайс ибн Мади Якриб ал-Киндидин уулу. Ал ал-Кинди коомунун алдына чыгып мындай деп айтат: "О Кинда уруусу, Асад уруусу кандай эрдик менен салгылашып жатат. Ар бир коом жанындагыга жардам берип жатат. А силер бизди келип ким куткарат экен деп күтүп турасыңарбы?" Киндилер жигерденип кылычтары менен Бажилия жана Асад урууларына жардамга киришет. Алар коргонуудан чабуулга өтүшөт. Асад жана Кинда уруулары диндеш бир туугандары Бажилия уруусуна болгон перстердин чабуулун солгундатышат. Араб уруулары согуштун жүрүшүндө өздөрүнүн жигердүүлүгүн көрсөтүшөт. Бул 3 араб уруусу перстердин Хормузан жана Жалинус башкарган эки тобун курчап калышат. Бирок пилдер мусулмандардын атчандарын катарын бузуп алга карай кирип келишет.
Ошол эле учурда пилдердин үстүнө орнотулган сандыктын ичине олтуруп алган перстер мусулмандарды жаа менен аткылашып, найза ыргытып жатышты. Салгылашуунун тараза ташы кайрадан перстер тарапка ой баштайт. Мусулмандардын абалы оорлошуп бара жатты. Ошондо Саад ибн Абу Ваккас мусулмандарды бул оор абалдан чыгаруу үчүн өз коомунун бир топ атчандары менен даяр турган бир баатырга буйрук кылат. Ал улуу сахаба Асим ибн Амр ат-Тамими эле. Ал эми анын атчан тобу бир тууган ага-инилеринен жыйналган баатырлар эле. Бану Тамимдин баатырлары кирише турган убакыт келди. Асим ибн Амр ат-Тамими аргымагын пилдер тарапка карай оргуштатып чаап жөнөдү. Артында арабтардын арасынан жааны эң мыкты аткан жигиттер чаап бара жатышты. Асим ибн Амр аскерин экиге бөлгөн эле. Бир бөлүгү пилди башкарган перстерди жаа менен аткыласа, экинчи бөлүгү перс аскерлеринин катарын бузуп барып, пилдердин басмайылын кесүү керек эле. Жаачылар пилдерди башкаргандарды атып түшүргөндө, пилдердин башкаруусу жоголуп, перстердин өздөрүнө карай жөнөшөт. Ошол эле учурда Бану Тамимдин экинчи тобундагы баатырлары пилдердин басмайылдарын кесүүгө жетишишет. Пилдердин үстүндөгү тапчан сыяктуу сандыктары кулап, анын ичинен дарактан түшкөн чирик мөмөлөрдөй болуп, перстердин аскерлери төгүлүп калат. Ар бир тапчан сандык кулаганда мусулмандар такбир айтышып, аны менен кошо түшкөн перстерди чаап жатышты. Перстер биринчи чабуулдарында колдонгон 13 пилдин көпчүлүгүндө ушундай көрүнүш болду. Мунун баары мусулмандардын башкы кол башчысы Саад ибн Абу Ваккастын аскерлерине толук чабуулга буйрук бергенге чейин болду. Анын бул планы душмандарды алсыратып, куралдарын азайтуу болгон. Бану Тамимдин баатырлары чабуулга чыккандан кийин мусулмандардын перстерге каршы толук чабуулга өтүү убактысы келет. Ошондо Саад ибн Абу Ваккас Аллаху акбар деп Кадисияны жаңырта кыйкырып белги берет. Бул белгини чыдамсыздык менен күтүп турган араб атчандары перстерге ар тараптан кол салып талкалап киришет. Бул аеосуз чабуулдан кийин салгылашуунун ташы мусулмандар тарапка ойт. Бул көрүнүш караңгы кирип, салгылашуу токтогонго чейин уланат. Ошентип Кадисиядагы аралашуу күнү деп аталган күн бүтүп, аскерлер жай-жайына кайтышат. Жардамдашуу күнү. Бул Кадисия согушунун экинчи күнү. Бул күнү эртең менен Шам шаарынан Абу Убайда ибн аль-Жаррах жиберген жардамчы күч келген. 1000 баатырдан турган бул аскерди жетектеп легендарлуу баатыр Каака ибн ат-Тамими келет. Элдер бул баатырдын келүүсүн жакшылыкка жоорушкан. Анткени бул баатыр тууралуу Абу Бакир ас-Сиддик мындай деген эле: Каака бар аскер жеңилбейт. Ас-Сиддик туура айткан. Каака келе жатканда эле 1000 кишиден турган аскерин жүздөн кылып оңго бөлүп, өзү алдыда бараткан жүздүктүн алдына чыгат. Дал ушундай көрүнүштө ал аскерлери менен Кадисия жерин титирете, Аллахты улукташып, эртең менен мусулмандардын лагерине кирип барат. Аларды көргөн мусулман аскерлеринин жигердүүлүгү артып, перстерде коркунуч жаралат. Андан кийин анын экинчи жүздүгү да Кадисияны дүңгүрөтө такбир айтып кирип келишет. Андан кийинки үчүнчү жүздүк да ушундай абалда келет. Шамдан келген Кааканын жүздүктөрү биринин артынан бири келип жатканда, мусулмандарга бул жардамдын арты бүтпөй тургандай сезилет. Жогоруда айткандай, бул кошумча күч мусулмандардын согушка болгон жигердүүлүгүн көтөрүп, перстердин жүрөктөрүнө коркунуч салат. Бул күн Шамдан келген жардамдын негизинде жардамдашуу күнү деп аталып калган. Бирок 1000 эле жоокерден турган жардамчы күч келгенин мусулмандар да, перстер да билишкен эмес. Каака муну менен эле чектелбестен, перстердин тең салмактуулугун жогото турган башка бир ыкмасын да көрсөткөн. Ал
төөлөрдүн башын коркунучтуу кылып жаап, коңгуроолорду байлап коюуну буйруган. Мусулмандардын аттары согуштун биринчи күнү перстердин пилдеринен качкандай, перстердин аттары да бул коркунучтуу кылып жасалган төөлөрдөн качышкан. Каакаанын бул укмуштуу планынан кийин перстердин калың тизилген саптары тыркыраган. Салгылашуунун алдынан Каакаа ибн Амр ад-Дауси перстердин бирин жекеме-жекеге чакырат. Ал учурда согуштун алдынан ушундай кылышчу алдыга перстердин белгилүү кол башчысы Бахман Жадуе чыгат. Саналуу мүнөттөрдөн кийин баатыр Каакаанын кылычынан Бахмандын башы жерге кулап түшөт. Андан кийин перстер арткы бөлүктүн кол башчысы Перзон менен борбордук бөлүгүнүн башчысы Биндуванды чыгарат. Каакаа менен Аль-Харис ибн Зубян чыгат. Каакаа Перзон менен, ал эми Аль-Харис ибн Зубайн Биндуван менен салгылашат. Саналуу мүнөттөргө созулган салгылашуудан кийин Перзон менен Биндувандын баштары да Бахмандын башынын жанынан орун алат. Бул учурда мусулмандар тынбай такбир айтып жатышты. Рустам аскерлеринин биринин артынан бирин чыгарып жатты. Каакаа аларды биринин артынан бирин жерге кулатып жатты. Ошентип Каакаа бул күнү Перс империясынын эң күчтүү баатырларынан 30ду өлтүрөт. Алардын эң акыркысы Бузург-Мехр Хамади болгон. Перстердин баатыры Рустам Каакаа жана анын досторуна баатырларынын жекеме-жеке чыгарып жатып, аларды жоготуп алуусун түшүнүп калганда жекеме-жекени токтотот. Эки кошун кайрадан салгылашууну башташат. Перстер бул күнү талкаланган тапчандарын оңдоп түзөп жатышкандыгы үчүн пилдерин колдонбойт. Мусулмандар Каакаа жасаткан коркунучтуу төөлөрү менен перстерге катуу чабуул коюшуп, аларды бир топ алсыздатышат. Салгылашуу күн отурганда токтотулуп, аскерлер кайрадан жай-жайына кетишет. Бул күнү согуш таразасынын ташы мусулмандар жакка оогону ачык эле билинип турду. Каардуу күн. Бул Кадисиядагы 3-күн. Бул күнү аеосуз салгылашуу болгондугу үчүн каардуу күн деп аталып калган. Каакаа өзүнүн аскерлери менен түн жамынып Кадисиядан чыгып кетип, таң атаарда Хашим ибн Утба ибн Абу Ваккастын алдына чыгарып, мусулмандарга дагы жардамчы күч келгендей кылып, дүңгүрөгөн такбирлер менен кирип келишет. Ал муну менен мусулмандарга дем берип, перстердин жүрөгүнө коркунуч салган. Ал эми перстер бул күнү мусулмандарга чабуул кылуунун башка планын ойлоп чыгышат. Рустам жекеме-жекеден калган кечеги сабагынан кийин бүгүн аскерлеринен эч кимди жекеме-жекеге чыгарбады. Ал бүгүнкү салгылашууда пилдерине таянды. Талкаланган тапчандарын оңдоп түзөшүп, пилдерин кайрадан токушту. Бирок алар бул жолу пилдердин басмайылдарын кестирүүдөн абайлашып, пилдердин айланасына сакчыларды дайындап коюшкан. Алардын алдына атайын согушта даярдалган ак пилин чыгарышты. Ал мусулмандардын аттарын үркүтүү үчүн жер тепкилеп келе жатты. Анын жанында андан кем калышпаган заң кайган пилдер да бар эле. Башкы кол башчы Саад ибн Абу Ваккас ак пилди жок кылууну Тамим уруусунун эки баатыры бир туугандар Каакаа менен Асимди дайындайт. Каакаа менен бир тууганы Асим экөө эрдик менен кирип барып, ак пилдин эки көзүнө экөө бирдей найзаларын сайып калганга жетишишет. Пил көзү көрбөй ары бери теңселип калганда, Каакаа пилдин узун мурдун кылычы менен чаап кесип салганда, кансыраган пил жерге жыгылды. Ал учурда Саад ибн Абу Ваккас Асад коомунан Химал ибн Малик менен Ар-Рубайл ибн Амрды түлөк пилди жок кылууну буйруйт. Ал экөө бир пилди эмес, балким Аллахтын жардамы менен калган 32 пилдин баарын жок кылышты. Асад уруусунан чыккан эки баатыр да эч нерсеге карабастан кирип барышып,
Biri Pilдин узун мурдун кесе чапса, бири көзүнүн найзасын сайып алат. Бирок ал ак пилдей болуп жыгылып калбады. Бирок анын жыгылбаганы мусулмандарга чоң пайда болду. Жаракат алган Пил согуш майданынан качып чыгып, Атик дарыясы тарапка карай чуркап жөнөгөндө, калган пилдер да эч нерсеге карабастан анын артынан чуркап жөнөшөт жана көпүрөдөн дарыянын аркы бетине өтүп кетишет. Ошентип перстер пилсиз калышты. Ал эми Тулайха ибн Хувайлид ал-Асади менен Амр ибн Мадия кирип, перстердин лагерине чабуул жасашат. Тулайха өзү жалгыз көпүрөдөн өтүп кеткен перстерди кууп жетип, бийик үнү менен 3 жолу такбир айтканда, перстер арттарында ислам аскери келе жатат деп ойлошуп, арттарын карабай качып жөнөшөт. Ал эми Амр Кадисияга кол салып, перстер менен алардын лагеринин айланасында салгылашат. Күн отурганда салгылашуу мурдагы күндөрдөй болуп токтоп калган жок. Араб уруулары бул түнү перстерге үзгүлтүксүз кол салып жатышты. Ошондуктан бул түн карсылдашуу түнү деп аталып калган. Анткени түнү менен кылычтардын күрс-тарс эткен үндөрү чыгып турган. Ардактуу сахаба Дурайт ибн Кааб ан-Нахаи түн жамынып, уруусунун жаштарын жыйнап, аларга жашыруун мындай деп айтат: мусулмандар чабуулга даярданып жатышат. Аллахтын жолунда күрөшүүдө бул түнү башкалардан озуп чыккыла. Бул түндө ким канчалык алдыга чыкса, ошончолук жакшылыкка ээ болот. Шейит болууда башкалар менен атааңдашкыла. Өлүмдөн коркпогула. Эгер жашоону кааласаңар, анда өлүмдөн кутулуунун жолу ошол. Бирок силер каалаган нерсе ал акырет. Согуш тарыхында биринчи жолу Кадисия согушунда түн жарымында салгылашуу болгон. Бул түнкү чабуулду арабтардын башка урууларынын жаштары көргөндө, алар да перстер тарапка агылып келишип, чабышып киришет. Караңгы түн кылычтардын карсылдаган үндөргө, алардан чыккан жалындарга жана асманга көтөрүлгөн чаңдарга толот. Мусулмандар бул ислам жаштарынын таң атканча Аллах үчүн күрөшүп, миңдеген перстерди жер менен жексен кылганын билбей деле калышты. Кадисия күнү. Бул согуштун 4-чү жана акыркы күнү. Бул күнү салгылашуу болуп көрбөгөндөй катуу жана оор болот. Салгылашуу катуу күчөп жаткан учурда Осмон ислам баатырларынын тизмесине жазган Хилал ибн Уллафа алдыга чыгат. Аты менен кирип келип, үлүшүнө кол салган арстан сыяктуу кылычы менен перстерди чаап кулатып жатты. Ал Кудайдын кудурети менен кылычын чапканда, кокустан перстердин кошумча жабдууларын жүктөп тартып жүргөн качырдын башын кесе чабат. Качыр жерге кулайт. Ошондо Хилал ибн Уллафа качырдын аркы тарабынан аялдын үнүн угуп калат. Бирок Хилал бул үн эркекке эле таандыктыр деп караса, чындыгында бир перс аскери корккондугунан ошондой үн чыгарган экен. Хилалды көргөндө, жырткычты көргөндөй качып жөнөйт. Хилал анын мынчалык деңгээлде коркуп качканын көрүп, аябай таң калат. Бирок ал кийимдеринин чаң болгонуна карабастан, анын башкалардан айырмаланган баалуу кийим экенин байкап калат да, өзүнө өзү бул ошолбу дейт. Хилал ибн Уллафа анын кооз жасалгалуу кийимдери менен бат чуркап кеткендигинен байкап, бул Рустам, аны өлтүрмөйүнчө өлбөймүн деп артынан кууп жөнөйт. Рустам артын карабай качып баратты. Эски жана тытылган кийимчен арабтын бир баатырынын тажысы алтындан, кийими кызыл жибектен болгон Перс империясынын улуу башкы кол башчысынын качып баратканы күлкүлүү көрүнүш. Рустам качып баратып, папай деп кыйкырат. Ал перстердин тилинде ордуңда токто дегенди билдирет экен. Бирок Хилал артынан токтобой чуркап баратты. Рустам колундагы найзаны ыргытканда, Хилалдын бутуна тийип, катуу жаракат алгандыктан жатып калат. Ал бир аз жатып,
жаракатына карабай кайра туруп Рустамдын артынан кууп жөнөйт. Рустам качып баратып дарыяга өзүн таштап сүзүп жөнөйт. Хилал да артынан дарыяга түшүп, анын артынан сүзүп жөнөйт. Рустам күчүнүн болушунча сүзүп баратканда Хилал жетип барып, анын бутунан кармап, дарыянын жээгине алып чыгып, жалтылдаган кылычы менен Рустамдын желкесине чаап өлтүрүп, Рустамдын ысымын перстердин Шахнамесинде кайгылуу окуя катары айтылып кала турган жөн гана бир ысымга айлантырган. Хилал ибн Уллафа кылычын асманга көтөрүп, тоолорду жаңырта төмөндөгүчө кыйкырат: Аллаху акбар! Каабанын Раббисине ант болсун, мен Рустамды өлтүрдүм. О мусулмандар, бери келгиле! Мусулмандар бул сүйүнчү кабарды угушканда баары бирдей Аллахты улукташат. Ал эми Сасани империясынын аскеринин даңазалуу кол башчысын жоготкон перстердин демдери ичине түштү. Айласы кеткен перстер жандарын куткарып калуу үчүн дарыядан өтө качууну көздөшөт. Бирок башчылары алардын буттарын бири-бирине чынжыр менен байлап салышкан эле. Арабтардын арстандарынан качкан отпарас перс аскерлеринен 30 миңи өздөрүн дарыяга таштап, бутундагы байланган темир чынжырлары себептүү Тигер дарыясына чөгүп кетишет. Перстердин кырмызы түстөгү күн жана алтын ай тартылган Дарафши Кавияни байрагын Дирар ибн аль-Хаттаб аль-Фихри алып жерге ыргытып салат. Ал өтө көлөмдүү болгон. Ал тарыхта буга чейин жерге түшкөн эмес эле. Биринчи жолу араб баатыры аль-Фихридин колунан жерге кулаган. Аллахка чексиз мактоолор болсун. Ал байрак андан кийин кайра көтөрүлгөн эмес. Ал эми империянын экинчи белгилүү инсаны Жалинус Аллахтын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын Зухра ибн Хувайя ат-Тамими деген улуу сахабасы менен каршылашат. Жалинус да жанын сактап калуу үчүн артын карабай качып жөнөйт. Анын артынан аскерлери да качып жөнөшөт. Зухра ибн Хувайя Жалинустун артынан кууп жетип, өз колу менен өлтүрүп, олжолуу кайтып келет. Ал эми Хурмузан Ахваз тарапка качып кутулат. Кудай буйрса, анын калган тарыхын бул китептин башка барактарында айтабыз. Кадисия жеңишинен кийин Саад ибн Абу Ваккас аскери менен перс борбору Мадаинге чейин бастырып келет. Ал Мадаинге кирип, Хосровдун ак сарайын көрөт. Ошондо Саад ибн Абу Ваккас Аллахка шүгүр кылуу иретинде сажда кылат. Кубанганынан көзүнөн жаш куюлуп жатты. Ал досу, эң жакшы көргөн адамы жана биринчи устаты Аллахтын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды эстеп кеткендигинде шек күмөнүм жок. Балким, ал Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын исламды жер бетинен жок кылуу үчүн союз түзүп келген уруулардан өзүн жана сахабаларын коргоп, берекелүү колдору менен аңгек казып жатканын эстеп кеткендир. Ал күндөрдө мусулмандар жашоодо калуу үчүн тамак ашка, Мединанын суугунан сактануу үчүн жылуу кийимге муктаж эле. Ислам тарыхынын эң оор күндөрүндө Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам шакирттери менен бирге берекелүү колдору менен аңгек казып жатканда, нурдуу жүзү чаң болуп турса да, жакшылыктан үмүттөнүп, сахабаларына карап жылмайчу эле. Үмүтсүздүк мусулмандардын жүрөктөрүн каптап калуу алдында турган. Ал күндөрдө жүрөктөр алкымга жетип, көздөр кайгыга баткан эле. Бирок инсанияттын пайгамбары Мухаммад алейхиссалам ар тараптан курчап турган кыйынчылыкка баш ийип калган эмес. Ооба, ал күнү Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам сахабалар менен бул кайгылуу ааламдан үмүт, жеңиш жана жакшы ойлорго алып барчу ааламга өтүшөт. Ал күнү Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам аңгек казууда жердин астынан чыгып калган чоң ташты талкалоо үчүн кайласын алып аңгекке түшөт. Устатыбыз жана сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чоң ташты чачырата чаап жатты. Ташты талкалап жатып, кокустан токтоп, сахабаларына карап мындай дейт:
Allahu Ekber. Maga Persiyanın açkıçları berildi. Allah'a ant bolsun. Men Madayindi körüp jatamın. Men bul jayımda turup, anın ak sarayын körüp turamın. Mına azır ulu sahaba Sa'd ibn Abi Vakkas Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'din paygambardık suyunçusun öz gözü menen körüp turat. Al Madayindin ak sarayын körüp, közlörünөн jaş kuyulup, Allah Taala'nın tömönki ayatların kaytılap jatты. Alar neçendegen baktardı, bulaktardı, eginderdi, eң mыкты jaylardı jana oynop çardagan başka köp niyamattardı eesiz kалтырып çögüp ketişti. Oşentip biz alardı başka koomgo murastap berdik. Alarga asmanda, jerde aylagan jok. Alarga möөнөt da berilgen jok. Duhan suresi 25-29 ayat. Musulmanlar Allah Taala'nın jardamı menen Sa'd ibn Abu Waqqastın jetekçiliginde jana Kadisiya batırlarının katışuusu menen çoğ jеңишке жетişti. Alardan Allah'tın yolunda 8500 musulman şehit boldu. Men bul Kadisiya kazatı tuuralуу aytıp ötkөнүmdө bul kazatта katışkan batırlardын эрдиктерин толук айta албай калдым деген ой акылымды ороп калды. Бирок мен алардын баарынын эрдиктерин айта турган болсом, аларды бул китепке батыра алмак эмесмин деген жыйынтыкка келдим. Анткени жогоруда айткандарым алардын Кадисияда көрсөткөн эрдиктеринин 100дөн 1 деп да айтсам да болот. Ошондой эле мен бул баатырларды алардын башкы кол башчысы улуу сахаба Сa'д ibn Abu Waqqastын Аллах андан жана башка бардык сахабалардан ыраазы болсун жеңишти сүйүнчүлөп Мединадагы момундардын падышасы Умар ibn al-Хаттабка жазган катында сыпаттагандай сыпаттай алмак эмесмин. Сa'д ibn Abu Waqqастан момундардын падышасы Умар ibn al-Хаттабка: сага Аллахтын тынчтыгы, берекеси жана мээрими болсун. Андан кийин Аллах бизди перстердин үстүнөн жеңишке жеткирди. Аларды өздөрүнөн мурдагы диндештериндей кылып жок кылды. Жеңиш узакка созулган салгылашуу жана катуу силкинүүдөн кийин келди. Алар мусулмандарга мурда эч көрүшпөгөн көп санда келип беттешишти. Бирок Аллах алардан көп санынан пайда чыгарган жок. Тескеринче жеңишти алардан алып мусулмандарга берди. Мусулмандар аларды дарыяларда, калың камыштарда жана капчыгайларда да жөн коюшкан жок. Мусулмандардан Сa'д ibn Убайд каары Куранды толук жаттаган. Паланча түкүнчө каза болду. Ошондой эле мусулмандардан биз билбей калгандары да каза болушту. Бирок Аллах аларды жакшы билет. Алар түн киргенде арылардай зыңылдап Куран окушат эле. Алар адамдардын арасында арстан сыяктуу болушту. Жада калса чыныгы арстандар андай болгон эмес. Тирүү калгандардан өтүп кеткендердин артыкчылыгы шейиттиктин жазылбай калгандыгында гана болду. Андан кийин Персиянын мусулмандардын колуна өтүү тарыхы кандай болгон? Шуштер казатынын тарыхы кандай болгон? Ямама казатында Халид ibn al-Валидке Аллах андан ыраазы болсун кандай сунуш айтылган? Эмне үчүн Умар аль-Фарук бул улуу сахабаны мусулмандардын аскер башчысы кылып дайындоону каалабайт? Кезектеги каарман